Андан кийинкиси ушул экинчи берене мененчи могу расмий тил менен мамлекеттик тилди салыштырганын карап көрдүңүзбү? Экөөсүнүн эч кандай отличиясы, мына өзгөчөлүктөрү болбош керек эле да. Алмаз Темирбекович, могу сиз алып келген мыйзамда баягы эле жабыркаган кыргыз тили да. Кыргыз тилиндеги жанагысында карай турган болсок, алфавиттик, реттик, расмий тилде каралбаганда эмне үчүн? Орус тилинде бар, ирети менен. А, Б, ирети алфавиттик деген түшүнөсүз да? А, Б, В, Г деп кириллица боюнча кетет да. А бул жагында кыргыз тилинде сиздер башкаламан жазып келип алгансыздар. А эмне үчүн? Биздин юристтер жооп берсин. Ввиду того, что у нас все нормативно-правовые акты в основном разрабатываются на русском языке, специалисты во многом разговаривают на русском языке. Конечно, на государственную службу сейчас пришли и кыргызязычные служащие, но рабочим языком является русский. И в соответствии с этим алфавитный порядок был выбран на официальном языке, и к нему был приведено в соответствии государственный язык. В окончательном варианте будет сделан, конечно... Урматтуу юрист, кечиресиз. Бүт мыйзамдын баары кыргыз тилинде. Сиз эмнени айтып атасыз азыр? Туура. Анда эмнени жооп берип атасыздар анда? Окончательный вариантта кыргыз тилинде бар иреттелди. Рахмат, Аманкулов Батырбекович. Алмаз Темирбекович, эми юристтердиңиз, могу юристиңиз өзү юридикалык эркинде түшүнүгү деле жок экен, бул уланчы. Бул жерде эмне деп өрүп атат түшүнбөдүк. Бул жака буга чейин биз кыргыз тили жөнүндө кодексти кабыл алганбыз. Конституциялык мыйзам турат. Конституциялык мыйзамга президент кол койгон. Ошондой конституциялык мыйзамдарды билбесе, мыйзамдардын иерархиясын билбесе, анан кийин жанагы рабочий дейт, жумушчу жанагысына биз орус тили менен кылабыз деп турган болсо, мындай юристтердин кереги жок. Орусча түшүнгөн, кыргызча билбегенчи. Анткени бизде регламент бар. Регламент боюнча бир негизденишине биз кыргыз тилиндеги вариантын карайбыз да. Ошон үчүн дал келтириш керек буну. Андан кийинкиси 5-чи беренени алсаңыз. 5-чи беренеде суу ресурстарын башкаруу жана бассейндик ыкма деп атасыздар да. Таптыңызбы? Ушуну биринчи беркесин окуп койсоңуз, беренесинчи. Аяк башынан аягына чейинчи. 5-чи берененин 1-чи пунктун. Суу ресурстарын башкаруу жана бассейндик ыкма деген. Биринчи пунктун. Суу ресурстарын башкаруу деп тур. Биринчи пункт комплексная управление водными ресурсами. Это комплексная система мер, норм и правил, соответственно, настоящим кодексам и другим нормативно-правовыми актами, обеспечивающих развитие, рациональное использование, охрану водных ресурсов и окружающей среды, охрану здоровья людей, а также защиту населенных пунктов, промышленной территории всех видов собственности от опасного влияния вод. Бассейновый подход означает, что управление использованием и охраной водных ресурсов осуществляется в границах территории главного бассейна под гидрографическим принципом, относящихся к озеру Сухуль, главным рекам Кыргызской республики. Сиз өзүңүз түшүндүңүзбү? Окуганда. Алмаз Темирбекович, могу жердечи сиздер суу ресурстарын башкаруу жана бассейндик ыкма деп келип эле, башында могу 1-чи пункт менен сиздер суу ресурстарын башкаруу болуп атат да. Бул жерде айлана чөйрөнү өнүктүрүү, сарамжалуу пайдалануу, коргонуу, адамдардын ден соолугун коргоо деп келтирип эле, анан кийин бассейндик ыкма дегенге жанагы башка бир нерсеге түшүп кетип атасыздар да. Ошондой боло турганда могу жерде сиздердин өзүнүн мыйзам чыгаруу техникасы бар да. Анткени могу жерде сиздердин суу ресурстарын башкаруу менен бассейндик ыкмаңыздар мааниси менен байланышы жок болуп атат. Түшүнүп атасызбы? Бул жөн эле алып келип туруп калпактын үстүнө топу кийгизип койгондой болуп калыптыр да. Же сиздер бул боюнча жанагы абзацты же бириктириш керек полдуу кийинки абзацтар менен. Же болбосо бул принципти өзүнчө бөлүп чыгып келиш керек могуданчы. Түшүндүрүп берейинби? Жок, түшүндүрүштүн кереги жок. Бул жерде эми түшүндүргөндө сиздер түшүндүрө бересиздер.
А бул жакта мыйзам чыгаруу техникасы бар да. Бири менен бир дал келбей калып атпайбы? Бул принциптерди жанагысын бөлүп чыгыш керек эки. Мазмунун карасаңыз, мен түшүнүп атам, сиз да түшүнүп атасыз. Бирок мыйзамда мындай жазылбайт мыйзамча. Андан кийинки 6-чы беренени карасаңыз, суу ресурстарын башкаруу принциптери деген. Таптыңызбы? Ооба. Суу ресурстарын башкаруу төмөнгүдөй принциптерге негизделет деп туруп, сиздер катышуу принциби 6 жана принциптерден чыгарып атасыздар да. Экинчиси сууга керектелүүдөгү эсепке алуу принципи, суу ресурстарынын глобалдуу климаттык өзгөртүүлөргө тийгизген таасири, суу ресурстарынын экономик баалуулугу принциби, булгоо үчүн акы төлөө принциби, жеткиликтүү принциби деп туруп. А бул жерде жанагы суу объектилерин коргоодун, алардын пайдаланууларынын артыкчылыгы деген түшүнүк жокку. Бизде мисалы биринчи коргоо болуш керек да сууду. Андан кийин гана пайдалануу, туурабы? Бізде бияқта жазылып атпай, бияқта принциптерін барын екінші пункт оқысаңыз, суға керектілерді есепке алу принципі, су ресурстарын пайдалану жана коргоо боюнча чечимдерди кабыл алууда учурда жана келечекте мундарды керектілер эске алынуу тийиш дейт. Эмне үчүн дегенде, могу ушуну эле жанагысында сиздер 29-чу берене мененчи суу объектилерин ичүү жана чарбалык тиричилик керектөөлөр менен камсыздоо максатынан пайдалануу, аларды пайдалануу башка максаттарына караганда артыкчылыгы деп туруп киргизип атасыздар да. Ушул эле жанагы ушул принциптеринде жок болуп атат да. Андан сырткары ушул эле принциптерге суу объектилерин колдонуу өзгөчөлүктөрүнө, башкача айтканда алардын физика, географиялык жана башка өзгөлөр жараша суу мамилелерин жөнгө салуу деген жанагы принциптер дагы жок болуп атат. Андан сырткары мына сиздер бассейндерди БСР, БДР деп келесиздер. Ошолордун чектерине суу мамилелерин жөнгө салуу деген жанагы принциптер кирбей калыптыр. Ошон үчүн сиз могу чыган юристтериңизди мага жөнөтсөңүз, могу мыйзамда карагандан кийинчи отуруп туруп, могу жерде бир нече принциптерди киргизиш керек. Биринчи түшүнүк болуш керек, андан кийин принциптер болуш керек. Ошол принциптерден кийин андан кийинки сууду пайдалануудун түрлөрү кетиш керек да. Мыйзам чыгаруу техникасы ушундай. Экинчи чтенияга чейин сизге кирип чогуу иштеп коелу. Иштейбиз бул боюнча. Анткени могу жерде сиздерде мен башка мамлекеттеринде жанагысын карап чыктым да. Орусияныкын деле, казактардыкын жана эң көп суу бизде Орусияда да. Ошолордун водный кодексине баш аягына чейин карап чыктым да. Окуп чыктым. Тажик туугандардыкын да карап чыктым. Эң эле могунда Орто Азия жанагы СНГ боюнча жазылган орустардык экен да. Ал жерде деле аларда мисалы суудун пайдалануу түрлөрү бар экен да. А бизде сиздер суудун пайдалануу түрлөрүн киргизбепсиздер. Могу юристиңизге орусча айтып коеюнчу. Могундай түшүнүктөр водное использование водных объектов, водопользование подразделяется деген түшүнүк жок да силердечи. Водопользование забором, изъятием водных ресурсов и водных объектов при условии возврата воды водные объекты деген биринчи. Андан кийинкиси водопользование забором, изъятием водных ресурсов из водных объектов без возврата воды водные объекты. Анан үчүнчүсү водопользование без забора, изъятия водных ресурсов из водных объектов деген ушундай түшүнүктөрдүн бардыгы могу мыйзамда кантип кетишибиз керек эле да. Ошондо сиз айткан могу ичүүчү суу менен камсыздоо жана скважиналар, суу мунаралары 30 метрден жанагы тереңде чыгарган скважиналарыңыздын бардыгын жөнгө салып кетет эле да. Алмаз Темирбекович, мен мыйзам долбоорун колдойм. Бирок экинчи окууга чейин юристтериңизди, могу жигиттериңизди жөнөтсөңүздөр, чогуу туруп могу мыйзамга жакшы өзгөртүү түзөтүүлөр киргизебиз деген ойдомун. Рахмат. Жарайт.